Туугандар, ассаламу алейкум. Кече 2 күндөн бери интернет тармактары өтө ызычуу болуп атат. Кыргызда мен деген балдар бири-бири менен кайым айтышып, ошол боюнча бир сыйра өзүбүздүн пикирибизди айта кетели туугандар. Анан ушул жаңы бизнес баштайын же болбосо бизнес кылайын же бизнес кылып жүргөн балдар болсо, негизинде ушул кылып аткан ишиңерге эч качан баары ким өзүнүн пайдасы үчүн иштейт да. Ошондуктан кылып аткан ишиңиздерге эч качан ортого Кудайды, Аллах Тааланы кошпой сүйлөсөңүздөр. Аллах Тааланы эмнеге ортосуга кошосуздар же Аллах Таала деп сүйлөсөм эле адамдар бизге заказ кылып калат дейсиздерби, кандай болот түшүнбөйм. Негизи ушул бизнесиңерди мындай башка жол менен, башкача нерсе менен кылыңыздар, бирок ортого Аллах Тааланы кошпой эле кылсаңыздар туугандар. Ошол баягы жол кереги боюнча, наркы берик боюнча кече Грузияда бир бала эркек экен да, мен мужик экен дедим. Себеп дегенде бизде деди, короче, мен Грузиядан $1,500 деп угуп жүргөнбүз. Анан ошо бир бала айтты, бизде деди, эркекче айтты да, $900, $1000, $1100, короче, жол кере. Мына эркекче андай мындай депчи. Ошо айтыш керек да. Экөө сүйлөшүп атат. Короче, себестоимость канча десе, бирөөсү айтып атат $1200 дейт да. $1200 дейт. Контейнер канча десе 7200 дедиби, 7400 дейт да. Анан бөлүп келсең 1800 айланып калат экен да, себестоимостчу. Анан ошондой болсо, берки айтып атат, $2000 себестоимость, $200 услуга балдардын дейт да. $200 услуга болсо, например, да, $500 услуганы неге алып атат да? Вопрос пайда болот да, любой эле эркектечи, адамдачы. Анан болсо, услуганы болсо сразу $700 деш керек да. Бирок андай десең дагы машина уже себестоимость 1800 болот атпайбы? Ошондо алардын услугасы $900 айланып кетип атат да туугандар. Короче, ошентип өтө ызычуу болду. Анан берки дастанды ошол айтып атат, себестоимость 6600, 6400 болсо, ошондо 1600 болот, андай мындай. Плюс эндес кайтат дейт. Бектурду мен жаман баа дебейм, бирок көп нерсени билбейт экен. Может, менеджер аны алдап жүрдү, кандай болду. Эндес кайтканын билбейт экен. Себептен Бектур ал жерден өзү машина салып Кореяда жүрсө, билмек да, просто билбейт экен. Эндес кайтпайт деди. Менеджерине айтса, менеджер дагы ошол Бектурдун алдында эме болуп калайын деди окшойт, ошол кайтпайт деди. Бирок эндес кайтат экен. Себеп дегенде ошо Жумабай, башкалар деле эндес кайтат деп мындай айтты да. Бирок эндес кайтканда ал ИП ачабыз корейский дейт. Короче, экиге бөлүнөт дейт, кээ бири 3кө бөлүнөт дейт, ушундай сөздөр болуп атат. Кандай болгондо деле туугандар, ошол иш кылып атканда, мына прозрачный иш кылып атканда кылыш керек. Анча-мынча алдасаңар деле ал өзүңөрдүн ишиңер, бирок ортого эч качан Кудайды кошпоңуздар, себептен наркы жооп бересиздер да. Мындан 1 жыл болуп калып ошойт. Жакшылыкта эле Дубайга барганда, Дубайга барып эметкенде жол кере 1800 экен деген. 1800 экен, а булар 2500ден салышат экен. Ортодо мынча акча жейт экен. Ошого мен ал ишти кылбай келе бергенмин деген. Эгерде ошол жерде сен 1800 болсоң, багында бөлүнүп калат экенсиң. Мисалы, биякта бир 100 кой жүрсө, баягы 1 кой мындай бөлүнүп калат го. Айлангоч болуп, ошо тип ошол сыяктуу бөлүнүп калат кезиң ал жакта. Ошондой ошого ал жак мага туура келбеди. Мен алдап алар менен иш кыла албайт экенмин деп ошондой айткан жери бар туугандар. Ошого эгерде ким ошо иш кылып аткан болсо туугандар, мындай жалгандын эч качан эмеси курбайт да туугандар. Бирде болбосо бирде ачык чыгат. Ошондуктан не иш кылсаңар дагы ачык. Койт услугаңар $1000 болсун, койт $1,500 болсун, ачык айтыш керек да. Биздин услуга мынча болот депчи. Койт машинаны арзан тургузуп берсе деле услугасын көрө калса боло берет, мисалчы. Ошого ачык прозрачный кылыш керек туугандар. Кээ бирлер услугасын айтпайт, ошо. Короче, дагы көрөбүз. Алда эмнелер болот. Бул пока 1-2 айдан кийин биз иш жүзүндө көрсөтөбүз дейт дастандар. Дагы көрөбүз туугандар. Так что, салам алейкум.